Бекмырза Рахман уулу. Негр бала атаң кайда? Детектив. Чыгарманы окуган Адлет Чубаков. Кыргыз элине министрдин кызынын махабаты, Кытайдан качкан келин Рекет, Балекеттүү Байтал Базар, Төрөбек Балбан жана башка чыгармалар менен кеңири маалым болгон чебер жазуучунун кезектеги бул чыгармасында чет жерде окуган көкүрөгүндө Кытай триадтарыныкындай жаалдуу жыландын татуировкаланган сүрөтү бар, кылмыштуу иштерге аргасыз аралашып калып, Африкадан уурдалган принцтин казынасынын бир үлүшүнө ээ болууга жетишкен негр балалуу кыргыздын кыз келиндерине тиешелүү аруу касиеттерди эң бийик сактай билген чырайлуу периште, таттуунун оор кыйыштуу тагдыры жана туулган жерге болгон ашып ташкан сагынычы менен тааныша аласыздар. Чыгарма учурдагы жаштар кызыккан эң маанилүү маселелерге кайрылып, аны даана ачык, абдан кызыктуу чагылдырганы менен айырмаланат. Сегизинчи аудиобап. Амансыңбы Алато? Купенин эшиги ачылып, көздөрү күлмүңдөгөн шайыр кыз башпакта. Бир сыйра сарпай кийгизип кеткен коммерсант кыз экенин Мейкин ошол замат эле билди. Кандай өтүп алдыңыздар? Карындашым, бажыганачылар башыңда калсын. Казактардыкынан эптеп өтсө, көзүбүздүн бажыганачылар башыбызды оорутты. Келе бериңиздер товарларымды. Рахмат сиздерге. Кийгизген сарпайларыңды кайра шыпырып алып кетесиңби? Айла жок байке. Ушинтип ар түрдүү айламал менен күн көрбөсөк, тапкандарыбыз чеги жок. Текшергендердин чөнтөктөрүндө калып кетип жатпайбы? Балдарыбызды ким багат? Айылдагы ата-энелерибизге ким жардамдашат? Элдин баары Кыргызстандын базарларынан ташып кетип жатса, сенин кайра Россиядан алып келатканың кандай? Челнокчулардын баары эле коммерциялык өз сырын ача бербейт байке. Кээ бир кардарлары Кытайдыкын кийсем этип ачышат, кычышат. Мен Россияныкын гана кием дешет. Алыста жашашса да өз улутунун баасын билген, көтөрө мактаган ошондой кишилер кийим сатып алчу дүкөн же контейнер ээсин таба билиши керек. Демек, баратканда да келатканда да куру кол жүрбөй турбайсыңарбы? Байкадыңыз байке, шайыр, чыйрак кыз кийимдерди жыйнап, толуктап, чаар чоң сумкасына салды да чыга жөнөдү. Жакшы калыңыздар, рахмат. Мавлюда бир оозда сөз айтып, оозун ачпады. Аны аяп карап турду да: үйгө барганда 3-4 ай саласыңбы? Биринчи жетип алайынчы. Куда ак жол берип жетип калдык көрүнөт. Сиз жеттиңиз, мен жок. Таксиге салып коем. Кереги жок. Аялыңыз, балдарыңыз тосуп алышат. Ар кандай ойлорго кетиши мүмкүн. Аялдар назик болушат. Жеңенин жүрөгүн жөнү жок өрттөөнүн кереги барбы? Ал абдан түшүнүктүү аял. Сени да ар намысы бийик аял катары баалап эстеп жүрөм го. Го деген божомолуңуз жакшы экен. Байыркы бир кездерде Римде тарынган, токмок жеген аялдар уу ичип, моонуп, терезеден секирип, канжар сайынып, сууга бой таштап өзлөрүн өздөрү өлтүрө баштайт. Элдин үрөйү учат. Бул эпидемияны таба албай падышанын айласы кетет. Акыры бир акылман кеңешчисинин өтүнүчү менен өзүн өзү өлтүргөн кыз келиндердин денеси жылаңач бойдон көчө бойлоруна илинет деген жардык чыгарат. Өзүн өзү өлтүрүү ошол замат кан буугандай токтоптур. Сен да ар намыска бек үчүн башымды таш тиштеттиң. Бекер сөз. Эгер Кашымдын ордунда сиз болгондо абир намыс деле эсимден чыкмак. Чамасы сиз деле күйөөмдөй комик болбосоңуз да, ошого жакын эт менен челдин ортосунда жүргөн эркектердин бирисиз го дейм. Мейкин таамай айтылган сынга шагы сынып, айтарга сөз таппай, эмиректеги буудай куруп турган тили шарт буула калды. Тамагын оңдоду. Кашымдай кылып шермендемди чыгарабы деп калбадымбы? Тилиңиз эле бар, бирок мага абдан жактыңыз. Менин шашылыш Москвадан жөнөгөнүмдүн сыры да ушунда. Сиз менен сүйлөшүп, жаныңызга жанашып отуруп алып, алыска сапарлаш болуп, жан сырымды айтып, жакшы сөздөрүңүзгө көңүлүм толуп, көз кычыктарына жаш тегеренип келатты келиндин. Калган сөздөрүн айта албай, балышына бети менен күп жыгылды. Бул кыска, бирок ачык айтылган жүрөк тереңиндеги сыр Мейкинди бир кызыктай абалга кириптир кылды. Эсинде жүргөн, аялы да ушул мезгилде, ушул күндөргө чейин мындай агынан жарылып, апкарыткан аруу сезимен айткан эмес. Кайрадан купенин эшиги каккыланды да, бул ирет кыргызча: "Байке, айран сүт албайсыздарбы?" деп кызыл бет келин башпакты. "Рахмат. Май токоч бар, нан да бар." "Бизде бар карындашым." Ошол замат ак кишесине түшө калды. Кокуй, ал жигитке эмне болду я?
өткөрбөй коюшту. Мейкин вагондон вагондорго өтүп, проводниктерден сурамжылап, качып бозуп араң келе жаткан. Капысынан сапарлаш болуп калган акишти жан талаша издеп жүрдү. Плацкарт вагондордо топ-топ болуп алышып арак ичип, ырдап отурушкандардын арасында да көрүнбөйт. Кайда жүрөт бейжара? Же дагы эле вагондордун биринин үстүндө жатабы? Мейкин бир вагондун тамбурундагы эшикти ачып, поезддин үстүн карап көрмөкчү болду эле, аны проводниктер бекем култап салыптыр. Алар техникалык эрежелерди сактабаса да болбойт, көпчүлүк эмеспи. Ар кандай кокустуктардын алдын албаса кыйын. Тереңге менен карашага окшоп жоголдуго. Айтмакчы, экөө тең кайра келет болду экен. Кызыл дептер эсине түшөр менен кайра өз вагонун карай куюндап жөнөдү. Бардык вагондордо кыймыл күчөп, жандануу байкалат, шаңдуу ырлар жаңырат. Мунун баары атырылган аргымактай алып учуп бараткан ал поезддин темир дөңгөлөктөрүнүн алдындагы туулган жердин талаа түздөрүнүн, мунарык баскан ак чачтуу алатоонун алыстан көрүнгөн калдайган караанынын таасири. Купенин эшигине келип бир аз ап караган бойдон туруп калды. Эмне деп көңүлүн көтөрсөм, жакшы аял экендигин ачык айтып, мактоонун кереги барбы? Ойлонуп турган оюнун аягына чыгууга үлгүрбөй калды. Жалынбайке, күйбөй түтөп, чекеңиз менен эшик сүзүп турганыңызга жол болсун. Проводницалардын бири Тилеш жанына келип калыптыр. Ойлонуп, аялыңызга айтар шылтоо таба албай турасызбы? Жок, кеп башкада. Согу сыгылган анардан бешбетер бырышып-тырышып калганыңызга караганда, кеп ошондого. Тилеш кыткылыктаганын токтотпогон бойдон жанынан өтө берди. Шайтан кыздар, деди жылмая баш чайкап. Тамашанын кыябын келтиришет. Купеге кирген учурда Мавлюда ордунан туруп олтуруптур. Эек таянып, терезеден көрүнүп бараткан талааларга көз салган боюнча ойлуу. Мейкин анын катарына ыктай отура кетти да, өткөн жолкудай кароосунан кармады. Ушуну гана күтүп турган келин шарт эле асылып, моюнуна тумшугун такады да шыбырай сүйлөп кирди. Неге карабай койдуңуз? Күтсөм келбедиңиз. Жалындап, күйүп, кучактабадыңыз. Өпкүңүз да келген жок. Эмне ошончолук өңүм сертпе? Абалымды сезип туруп, көз көрүнө кордогонуңузга жол болсун. Кыйнадыңызбы, ака? Мейкин анын жумшак, жагымдуу тулкусун сыга кучактап, былпылдаган беттеринен алмак-салмак өпкүлөө менен тыным арасында алтын аялсың. Аяп жатпадымбы? Капа болуп калабы, кор сезип калабы, тарынтып аламбы дебедимби? Өзүңдү өксүп жүрсөң, сиз барсыз, эми өксүбөйм. Ушинтип сиз дагы куратасызбы, ака? Кантип сүйдүрүп коюп, көңүл отумду уруп алдыңыз. Жагымдуусуз, керилген мырза жигитсиз. Айкөлдүгүңүздө сөз жок. Сизди дагы көрөмбү, ака? Өзүңчө, өзгөчө жаралган аял затысың. Сулуусуң, назиксиң. Издеп барам сени. Барсаңыз биротоло барыңыз. Сүйсөңүз гана барыңыз. Болбосо жөндөн жөн үй бүлөңүздү бузбаңыз. Угуп жатасызбы, ака? Так ошол учурда бирөө атайлагансып, купенин эшиги да тыкылдап калды. Кучакташкандар ажырашагалары менен Тилеш баш багып, үнүн шаңк эттирди. Жалынбайке, карыя жүргүнчүлөрдү кабыл алгыла, Бишкекке чейин барышат. Колуна торсетка көтөргөн, таяк таянган буурул сакал карыя кемпир экөө жай басып, ичкери кирип келишти. Ортодо бүтпөгөн, толук айтылбаган бойдон келиндин жүрөк сыры калды. Кызыл дептердеги кыз сыры. Киллер. Эшиктин коңгуроосу басылган учурда мен тамак даярдап бүтүп, идиштерди, кашыктарды арчып тазалап, стол үстүнө тизип кое баштаганмын. Өз бөлмөсүнөн менден мурда шашып чыккан Лакарика эшикке биринчи жетип барды. Ким бул? Эч ким жооп бербеди. Лакарика кухнядан башпага карап турган мени сүйүнгөн көз караш менен бир карап алды. Көптөн бери дайынсыз кеткен күйөөсүн чыдамсыздык менен күтүп жүргөн. Мен дагы үн чыгарбай, сактанганына караганда тереңге келсе керек деген ойдо болдум. Ал кош каат эшиктин бирин аңырайта ачып, экинчисиндеги көз чаркылуу сыртта ким турганын көрүү үчүн шыкалай берер менен топ-топ эткен үн угулгансыды да чалкасынан үнсөз жокулап түштү. Жанына жетип барарым менен жүрөгүм оозума тыгылып, нес боло алайган бойдон туруп калдым. Бир көз орду түү менен жок. Так маңдайында бармак басым эки көзөнөк. Жерге жайылып бараткан канды көрүп, аз жерден бакырып жибербей араң карманып калдым. Лакариканы бирөөлөр атып кеткенин ошондо гана түшүндүм. Сенейген бойдон катып калган денемди араңдан зорго кыймылга келтирип, тирүүлүктүн жышааны түк байкалбаган Лакариканын жанына отуруп, бетине кол тийгиздим. Эти муздап баратыптыр. Үйдө кийчү кең халатынын көкүрөгү ачылып, андан булайып чыгып калган шоколад түспөлдү мамагынан аппак сүт сызылып агып калыптыр.
Эшиктин коңгуроосу шыңгыраган учурда ал сүймөнчүк уулу Энзуну эмизип отурган окшойт байкуш. Милиционерлер 5-10 мүнөткө жетпей келип калышты. Келгенде эмне? Кылмышкер неба куйрук түйгөн. Опергруппанын балдары коңшу колоңдорду кыдырып, ар кандай маалыматтарды чогултуп жүрүштү. Лакариканы, каалагадагы октун издерин, талкаланган көчөнү сүрөткө тартышты. Опергруппанын башчысы өчөшкөндөрү бар беле, качандан бери сеникинде жашайт, күйөөсү кайда, кимдер менен байланышы бар деп, буттарынын калтырагы басылбай, же ыйлап жибере албай, өзүмө алигиче келе албай отурган мени кысмактап сурак алып башташты эле. Ага Интерполдун кызматкери Павел Владимирович Шаповаловдун визиткасын бердим. Жарым саат өтөй ал киши да жетип келди. Мага жан кирди. Үйгө келбешиңиз керек болчу. Бейгүнөө адамды атып кетишти, деди мый аралаш. Акырын, таттуу акырын. Акылдуу кызсың. Өзүңө кел. Павел Владимирович кимдир бирөөгө кайрылды. Суу алып келчи. Муздак суу мени кадимкидей эсиме келтиргенси да. Атып кетишти, Павел Владимирович. Каалганын сыртында туруп, профессионал дечү элеңер ошолор. Байкушумдун баласы жетим калды. Аны ким багат эми? Опергруппанын балдары үндүбөй карап турушту. Лакариканын сөөгүн ошол эле күнү алып кетишти. Эл аралык маанидеги чуу чыгып кетпесин дешип, африкалык студенттерге эч билдиришпеди. Менимче Ички иштер министрлигинин күнүмдүк кылмыш сводкасында да көрсөтүшкөн жок көрүнөт. Кылмыш ишин ачып бүтмөйүнчө, иштеп бүткөнчө эч кимге айтпагынды эскертишти. Павел Владимирович наристени жетим балдар үйүнө өткөрүүгө жардам берерин айтып, менин көңүлүмдү жошуткан болду. Ээн үйдө ошентип Наристе Энзо экөөбүз калдык. Гала кемпирдин да ушул күнү күзөтчүлүк кызматынын келип, үйдө жок болуп калганы мага кыйын болду. Таң атканча уктаганым жок. Эң негизги коркунуч Лакариканын сөөгүн экспертизага алып кеткенден кийин опур-топурдун аягы тыйылган соң пайда болду. Тымтырстыкка желге ойногон жалбырактардын шуулдаганынан тартып, кабат үйлөрдүн кайсы бир бөлмөлөрүнөн чыккан дүңк эткен үн, шургулой калган суунун шуулдагы баары шектүү туюла берди. Терезеден бирөө кирип келаткан сыйбы жок, эшик ачылып жатат окшойт деген сыяктуу түкшүмөлдөрдөн арыла албадым. Эң биринчи мени таң калтырганы Лакариканы ким атты, эмне үчүн өңүн, ким экендигин карабай туруп, божомол менен тагыраак айтканда, сыртты шыкалап карар менен атты деген суроо болду. Бирөөгө жамандык кылбаса, катуу сүйлөбөсө, тереңгени аңдыгандарга анын аялынын көзүн тазалоого негиз барбы? Жок, эң негизгиси бул үйдө мен жашайм, жалгыз. Курал мага сунулган. Киллер Лакариканы менде ойлогон. Анда менин көзүмдү тазалоого ким кызыктар? Атаманшабы? Ал түрмөдө. Динанын атасы Виктор Константинович бе? Неге? Мен ага абийирин ачпоого сөз бергемин. Арадан канчалаган айлар өттү. Мен убадага бек экенимди далилдеп, ал кишинин өткөн ишин козгогонум жок. Мындан сырткары жакында окуумду улантам. Демек Динанын атасынан шектенүүгө негиз жок. Колго түшпөй калган Измайловчу Егорчу. Жегим Игорго токтолду. Таң атар менен тергөөчү Евгений Крамаровго телефон чалып, издөө ишинин натыйжасынан кабар албасам болбойт. Байкуш досумдун кара уулу Энзо бир гана жолу чукуранып, ойгонуп жалайыктарын алмаштырып койсом, кайра уктап калды. Апасыз, атасыз өсүү коркунучу босогодон сагалап турган, жарык дүйнөгө келгенин аңдап туя элек, быйтыйып уктап жаткан наристени боортолгой тиктеп отурдум. Жумуштан келери менен биздикине башпагын өнөкөт кылып алган Гала кемпир башпагары менен атамды көргөнсү бери эркеп кеттим да, бакырып ыйлап жиберип кучактап калдым. Лакарикадан айрылдык. Ок, эмне дейт? Атып кетти. Кудай, эмне дейт? Түрү суу кабарыңды сууга барбайт. Макс кайда? Бир сыйра өзүбүзчө тополоңго түшүп, үрөйүбүз учуп, болгон окуяны аялдык шыпшыну бышыктоо менен эске салып алган соң, Гала кемпир кейип кепчип жатып сүт алып келүү үчүн шашып дүкөнгө кетти. Мен тергөөчү Евгений Крамаров менен сүйлөшүү үчүн телефонго келдим. Игорду табыш кыйын, Таттуу Розова, себеби Марианнада ортомчулар аркылуу чыккан. Өңү түсүнөн тааныбайт. Ал кылмышкерди сиз гана тааныйсыз. Келиңиз, фотороботун даярдайлы. Жок, рахмат сизге, кереги жок. Трубканы койдум да жүрөгүм түпөйүл тартып, ойго чөгүп отуруп калдым. Бул түбүң түшкүр дүйнөнүн үрөй учурган, чоочулаткан, кооптондурган коркунучу түгөнбөйт окшобойбу? Менин азыр бир нерсеге көзүм анык жетип турду. Атаманшанын тобу колго түшкөндөн кийин чоочулаган Измайловчулар Игорду тааныган жалгыз күбө менин көзүмдү тазалап, өздөрүнүн изин жашыгылары келиптир. Лакарика, байкуш досум, күйөөсүн көрсөм деген көксөөсүн киллердин мага багыттаган 3 огу менен баскан турбайбы? Алдырар да жаздырар деген ушул. Африканын кара, сулуу, эркөкүрөк кызынын алдында мен эми өзүмдү чоң милдеткер катары сезип калдым. Ички бөлмөдөн наристенин ыйлаган үнүнө удаалаш, эшиктен сүт көтөргөн Гала кемпир шашып кирди.
Чоушун жерде жүрүп кыпындайда күнөөсү тиешеси жок туруп каплет атылган октун курмандыгы болуп, артында ууз жыты кетелек бүтүп көзүн толук ача элек наристесин жетим калтырган, Африканын адамгерчиликти бийик коюп, үй бүлөлүк ынтымакты жогору баалаган, күйөөгө берилгендиктин таң каларлык үлгүсүн көрсөткөн, өңү кара болсо дагы жүрөгү сүттөй ак кызы Лакариканын сөөгүн жерге бердик. Сөөгү коюуга азгантай гана адамдар катышты. Молдо, жайгазган 2 киши, мен, андан сырткары ошол күнү жакын адамынын бейитине Куран окуш үчүн келген бир жүдө аял, 13-14 жаштар чамасындагы анын уулу. Ислам дининде аял затын сөөгү коюу жөрөлгөсүнө катыштырбайт. Бирок ошол күнкү жагдай бир адам болсо да катарыбыздын көбөйтүп, карааныбызды калдайтып, Куран окулуп, маркумду акыркы сапарга узатууга чоң жөлөк болду. Коомчулуктун айрым коркунучтуу адамдардын көңүлүн буруп албоодон чоочулап, африкалык студенттерге кабар бербей сөөгү коюуну тымызын уюштурдук. Ошол себептен милдеттүү адамдардын көпчүлүгү келбей калды. Жакшы жүрмөк бар, жакшы өлмөк жок деп бекер айтышпай турбайбы? Бейит башына келүүнү канчалык каалаганы менен Гала кемпир Максты карап үйдө болду. Чоң шаардан наристени карап тургудай ишеничтүү бир адам таба албадык. Ар ким өзү үчүн гана жашап калган заман келгенбей, Интерполдун кызматкери Павел Владимирович басып келбеди. Бирок сөөгү коюу үчүн жер сатып алууга, молдо табууга чоң жардам берди. Ушундай болду. Ошентип ойдо түштө жок жерден жакын курбумдун биринен айрылдым. Кабыргамды кайырган, кайгыга малынган бойдон эсимден кетпес элестер көз алдыма эн тамгадай басылган бойдон калдым. Өмүр бою өчпөс, көкүрөктөн кетпес армандуу тагдыр. Мындай бөтөн жерге билим издеп, алдына максат коюп келип, кокусунан күлгүн чагында шамчырактай жалп өчкөн өмүр кимди өкүндүрбөсүн, кайгыртпасын, оор үшкүрүнтпөсүн. Лакарика мен үчүн окко төшүн тосуп бербедиби? Орто Азиядан келбеген болсом, капыс жерден таанышпаган болсом, шайтандай болуп жеке турмушуна кокусунан аралаша калбасам, балким аны мындай кырсык тоорубайт беле. Эгер күйөөсү Теренгенин шектүү иштери болбогондо, тынч жашап туруу үчүн меникине келер беле да, бейажал шейит кетер беле. Так ошол Лакариканын сөөгүн жерге берип келгенден бир күн өтпөй ың-жыңсыз жоголгон Тереңге дайынын билгизип, телефон чалса болобу? Албетте мен ага уулду болгонун сүйүнчүлөө менен бирге өтө кыйын болсо да келинчегинин килдердин оогунан каза болгонун угуздум. Кийинки күнү түнкү шамдардын түрдүү жарыгынан күзгүдөй жаркыраган шаар ичин аралап, белгиленген жерге такси менен келсем, ак түстөгү микроавтобус күтүп туруптур. Бизди ээрчиген шектүү машиналар болбогон соң, автобуска жакын барып токтоңуз, дедим таксистке. Уруldагы жигит үндөгөн жок. Бирок машинасын автобуска чукул буруп барды. Микроавтобустун каптал калгасы артка сүдүрүлө ачылып, чыбыр-чаар саргыч түстөгү көйнөк кийген Тереңге жерге түштү да, наристени боорума кыскан мени көрүп, делдейген бойдон туруп калды. 1-2 кадам шилтеди да акырын кол созду. Артынан Тереңгеден да бойлуу 2 жигит чыкты. Эриндерин соруп, бой тойгон бойдон уктап жаткан уулун сынып кете турган өтө жука, назик буюмдан бетер аярлай колуна көтөрүп, көпкө тигилип турду да, эңкейип эки бетинен өптү. Наристени кайра мага берди да автобустун ичине кирип кетип, тез эле кайра чыкты. Колунда узун моюнун койкойткон оюнчук жираф. Кайра кет таттуу. Анын көздөрү жашка толбосо да кайгыга батып турганын байкадым. Балага дилимди берип албайын. Андан көрө сен тарбиялап ал. Жербе, эс тартканда ата журтуна жөнөтөрсүң. Суранарым балдар үйүнө бербе. Сен кайда кетип жатасың? Ал жанындагы сумсайган жигиттерди карап алды да, көрүшүп каларбыз. Бул жираф балама эстелик болсун. Африканы издеп жүрсүн. Менин колума оюнчукту карматып жатып, сол бетимден өөп, оң бетимден өбүш үчүн эңкейип келатып, моюнун карасаң дүр дүнүйө бар, өмүр бою жетет, деп шыбырыга үлгүрдү. Жигиттердин бири болду кеттик дегенсип Тереңгени ийинден таптап койду. Кыйла бурулган ал моюнунан байланган иттей болуп микроавтобусту көздөй араң бут шилтеди. Таксиде келатып тыкаан чукталган 5 килограммга жетпеген салмагы бар кызыл эт наристенин келечек тагдыры менин колумда калганын билдим. Тереңге өзү ишенген кылмыш тобунан бөлүнө калбаган көрүнөт. Же көптөн бери аңдып жүргөн башка кылмышкерлердин колуна түшүп калганбы, айтор оңбой калыптыр. Көп баскан аяк бок басат деген сөздүн төркүнү ушулбу? Үйгө кирген соң наристени өз бөлмөмө жаткырдым. Карап ала ыйламак турсун, ойгонгон да жок. Татынакай, сары териси темгил алып болгон оюнчук жирафты стол үстүнө койдум. Өтө оор эмес, сындуу бул оюнчуктун мойнуна кымбат буюмду кантип батырды болду экен. Бычак менен сары материалдын тигишин ыдырата сөксөм, булайып ак пахта чыкты. Колумду сойлотсом, калың кийиз оролгон моюн урунду. Ошол моюн ичин аңтарыш үчүн сымбаттуу оюнчукту бүтүндөй бузушка туура келет экен.
Көп өтпөй билектен ичкерээк жыгачка урулган, бекен байланган зергердик буюмдар стол үстүндө жайнап жатты. Арасында жарк-журк этип, миң кубулуп, миң түрлөнгөн асыл таштар чөгөрүлгөн билериктер, шакектер, шуру мончоктор бар. Кайсынысы кандай аталарын билбегендиктен, шумдуктуудай кооз, чебер жасалган буюмдарды кармалап коюп, жалдырап гана карап отуруп калдым. $1 миллион асылба буюмдар болуш керек деп койдум оюмда. Таттуу деп жазыптыр оюнчук жирафтын ичинен табылган кагазга тереңге. Өкүнбөйлө, өзөктү өрттөбөйлө. Таттуу, сени биздин бешенебизге жазган Теңирге ыраазыбыз. Уулумдун атын Занзибара деп кой. Өлкөбүзгө биринчи жолу шаар түптөгөн араб султанынын аты. Ошол кул ээлөөчүдөй мыкты азаматтардан болсун. Жаш кезимде бир жаңылдым. Ошол жаңылыштык акыры түбүмө жетти. Принцтин бузулган сейфин оңдотуп жатып, номерин билип алган соң уурлук кылганмын. Өмүр бою жетишпеген турмушта жашоо жадатып жиберген. Оңоломго деп ойлодум эле, тетирисинче оңдурбады. Бул жасалгалар абдан баалуу. Эң кичинеси $2000 бааланууга тийиш. Кош Таттуу, башым баталгада турган кез. Аман эле болсом издеп таап алам. Интер супермаркетине барып, жумуштан бошоо үчүн арыз жазып, секретаршасына калтырган соң баса бердим да, жолдугата теренгенин жазып калтырган ушул каты тууралуу ойлонуп келаттым. Эми жылуу үйдө отуруп, Занзибараны бакпасам, бул дүйнөдөн көзү ачык кеткен курбум Лакариканын арбагынын алдында да, баласы үчүн түпөйүл ойдо кеткен теренгенин алдында да уят, шерменде болбоймбу? Кыргыз эли илгертеден жогору санаган асылба касиеттерди оттон алып, гүлгө чапкандай кылбаймбы? Лакарика курбум үчүн, менин өмүрүмдү сактап калган адам үчүн, анын уулун өзүнөн ашса ашырып, асти кем кылбай тарбиялоого милдеткермин. Интердин кожоюну Виктор Афанасьевичтен шектенгениме байланыштуу болгон окуя тууралуу эч нерсе айткым келбеди. Ошол себептүү көзмө-көз жолугуунуда эп көрбөдүм. Мүмкүн теренгени тымызын кысмак калтыргандардын бири чындап эле ушул кишидир. Дүйнө мүлүккө көзү кызаргандар көбөйдү. Ар намысты таман алдында тепсеп жүргөндөр бар. Гала кемпир Занзибарага сүт берип болуп, жуундурганга даярданып жатыптыр. Таттуу, сага бир жигит келип кетти. Келишкен мырза жигит. Көзү бүтүгүрөөк, чачты кыска тегиздеткен. Карашабы? Толкунданып кеттим. Кайда жүрөт? Караша дейсиңби? Галанын көздөрү алайган бойдон шалдай отуруп калды. Кемпир оңтойсуз бир иш кылганын жон терим менен сезип турдум. Бүлүнгөнү калган ишти биротоло бүлдүрбөдү экен. Бирок мени менен байланышы бар адамдардын ичинен Караша менен ага кездешүүгө туура келбесе дагы, ал тууралуу кыскача айтып берген болчумун. Күтүп жүргөнүмдү билчү. Ооба, Караша келген турбайбы? Ооба, Караша келген турбайбы? Кайда ал? Качан келем деди? Мен өлөйүн кызым. Балага алаксып жатып. Айтыңызчы бай болгур, ичим бышып баратат. Менимче келбейт эми. Күнөлүүдөй салбырап турду. Кандайча? Бул бала кимдики деп сураганынан биздики дедим. Ал Таттуу экөөңүздөрдүкү деди. Оюмда эч нерсе жок. Ооба, экөөбүздүкү дептирмин кашайып. Анан шарт бурулду да эч сөз айтпастан тепкич менен жүгүргөн бойдон түшүп кетти. Ичимдин ушунчалык ачышканын жашыра албай, бир орунда тегеренип жибердим. Өлтүргөн турбайсызбы мени? Тирүүлөй союп таштаптырсыз. Мен аны кандай кезерип, үмүт үзбөй күтүп жүргөнүмдү эң сонун билет элеңиз го. Кап, балага алаксып жатып, өлтүрүптүрмүн кызым. Келбейт эми. Аны билем го, экинчи кайрылып басып келбейт. Үшкүрүнө диванга отура кеттим. Эң жаманы мен тууралуу абдан кир, жаман ойдо кетпедиби? Заманам куурулуп, ыйлагым келип, буулуп, эмне кылар айламды таппай калдым. Турмуш шаарынын ала салдырган агымы, ачык жазылбаган ар түрдүү мыйзамы, ошентип бала чагымдан алдыма койгон 3 максатымдын бирине да жетүүгө мүмкүнчүлүк берген жок. Куулжуда сайраган диктор же комментатор боло албадым. Келишкен мырза жигитке жар болуу мүмкүнчүлүгүн текке кетирдим. Каны жаным бир ысык көлгө жыл сайын барып, эс алып турууга шартым болбоду. Негр бала багып алганымды уккан апам да, Шейшен байкем да мени туура түшүнүшкөн жок. Балким аларга жеткиликтүү айта албаган көрүнөм. Натыйжада ошондон улам абдан капаланып, ой санаага алдырган апамдын кайтыш болгонун 1 жылдан кийин уктум. Бул да болсо Шакен байкемдин биздин үйдү шерменде кылып, негр бала багып алат деген эмне деген куру намыска алдырган кекирейүүчүлүгү өз кедергисин тийгизди.
мындай соккуну адам баласынын башына салбасын. Апасы Энзо, Гала кемпир Макс, мен кара бала деп эркелеткен наристеге Занзибара Орозов деген наам менен күбөлүк алдым. Үйлүү болдум. Физави Millennium деген фирма ачтым. Чет өлкөлөргө чыгып турам. Москва мамлекеттик университетин сырттан окуп бүттүм. Бирок негр балалуу болуу мага оңойго турган жок. Караша мага акыркы жолу келип кеткен күндүн эртеси сүйбөсө дагы менин ким экенимди ачык билип алышын каалап генералга барып жолукканмын. Иштен бошоп Владивостокко качан эле кеткенин генерал айтты. Көрсө ошол алыскы крайдан атайын издеп келип, Занзибараны көргөн соң таш тиштегендей болуп кайра кетиптир. Өлбөгөн жанга жаз келет деп бир акын жазгандай, азыр баарына жетишип турган кезим. Фирманын иши ойдогудай, эми алдымда эки чоң максат бар. Биринчиси Занзибараны жеткен соң ата теги өскөн жер менен тааныштыруу, Гейананы издеп табуу, банктын казынасына салдырган ата мурасынын калганын колуна берүү. Ошондо гана Лакариканын арбагы алдында жүзүм жарык, дилим ак болот. Экинчиси ысык көлгө барып, апам менен атама кылым карыткыз эстелик салдыруу. Алыста жүрсөм да эсимден түк чыкпаган туулган жер. Көгүлтүр көл көз тийбей аман турсун. Коштошуу. Такатак эткен поезд такалары таштуу жолго урулуп, алыскы жолдон чалыккан күлүктөн бетер ылдамдыгын акырындаткан бойдон шаарга кирип келатты. Вагон ичинде опур-топур түшүүгө камдангандар, бирин-бири издегендер, тырышкан шейшептерин толуктоо үчүн ары-бери жүргөн проводниктер. Мейкин менен Мавлюда чал менен кемпирдин купеден чыгып кетишин ичтеринен тымызын каалап турушту. Үзүлгөн жипти улоого болот. Ал эми үзүлгөн сөздү улоо маанайга, абалга жараша ыгын келтирбесе эптештирилиши кыйын. Карлар качан гана поезд кыйчылдап, карс-курс урунушуп барып вокзалга токтогондо гана өчөйүшөп, араң-араң орундарынан козголушту. Коштошолу ака, коштошолу. Экөө тең орундарынан туруп, бирин-бири сүйкүмдүү карап турушту. Алтын аялсың Мавлюда. Мага аябай жактыңыз ака. Мейкин келинди кучактамак болду эле, ал колу менен көкүрөктөн түртөп, терезе тарапка баш чаңсады. Бала чакаңыз көрүп калбасын. Мен кайра ойлондум. Эки кишилик купеде узак жол жүрсөк дагы сый мамиледе келгенибиз жакшы болуптур. Жүзүбүз жарык, ойдо жаман эч нерсе жок. Вагондон жүргүнчүлөрдүн эң артында түшүштү. Тосуп келгендердин арасында Мейкиндин аялы да, балдары да көрүнбөдү. Иниси Мелис кабар бере албай калган, же үйдөгүлөрдүн колу бошобой калса керек, же вагонду таппай жүрүшөбү. Жок, эч кимиси көрүнбөйт. Кайра жакшы болду. Мавлюданы таксиге отургузуп, узатып коюуга кенен убакыт болот деп ичинен кубанып алды. Эки жигит Мейкин вагондон көтөрүп чыккан Мавлюданын жүгүнө кол сунушту. Биз көтөрөлү. Кайерге жеткирели? Такси стоянкагабы? Же аялдамагабы? Булар ушул вокзалдагы жүк ташып, акча үчүн иштеген балдар. Таксиге, Ошко барат. Деген Мейкин вагон жанында жалгыз турган жүдө аялды байкап калды. Умсунай деген эже ушул аял болушу мүмкүн деп болголоду да жанына басып барды. Беттерин бырыш басып, жашы 50-лөрдөн өтүп калган, буурул чачтары жука, ак жоолугунан булайган аял курчу кеткен көздөрү менен Мейкинди үмүттүү карап турду. Умсунай деген аял сиз болосузбу? Мен. Сизге өрүп жиберишти, деди эч нерсе билбеген киши катары колундагы кутучаны сунуп жатып. Мурдадан иштин жөн жайы маалымдалса керек. Жүдө аял калчылдаган колдору менен кутучаны алып, шарт эле бооруна кыса кучактады. Буурчактаган жаштары тып-тып этип, кутуча үстүнө тамып жатты. Те акыркы вагондон секирип түшкөн аким Мейкинди көздөй жүгүрүп келатты. Чыгарманын аягы.